Бишкек Ош унаа жолу толук тазаланып, эки тарабы тең ачылды. Эскертегиси кече аталган унаа жолдун 374-375 чакырымдарында нөшөлүү жаандан сел жүрүп, 6 жерден таш кулап жолду жаап калган. Министрлик жеринде түнү менен жарандык коргонуу кызматтары тарабынан жалпы 5 техника тартылып, жол толугу менен 24-июнга карата саат 8-де ачылгандыгын маалымдады. Президент Садыр Жапаров 24-26 июнда Бельгия падышачылыгына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев маалымдады. Жапаров 25 июнда Бельгиянын падышасы Филипп менен жолугушат. Ушул эле күнү Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен дагы расмий жолугушуусу күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа биримдиги жана Бельгия менен соода-экономикалык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги талкууланат. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки жактуу белгилешкен документтерге кол коюу күтүлүүдө. Кыргызстанда 124 бала 115 фостердик үй бүлөдө тарбияланып жатат. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда былтыркы жылга салыштырмалуу фостердик үй бүлөдө анда тарбияланган балдардын саны дагы 20%га көбөйгөн. Маселен, 2023 жылы 1-июнга карата 97 фостердик үй бүлөдө 188 бала тарбияланган. Фостердик үй бүлөдө дагы 45 бала талапкер катары министрликтин аймактык бөлүмдөрүндө каттоодо турганы кошумчаланды. Мындай үй бүлөлөр турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды убактылуу карап беришет. Апрель айында Кыргызстанга жеңил унаалардын импорту кыйла кыскарган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Алсак январь-апрель айларында республикага 57.301 автоунаа алынып келинген. Мурда ушул жылдын 3 айына салыштырганда 50.403 автокөлүк киргени айтылган. Эсепке келгенде апрель айында өлкөгө дээрлик 6,9 миң автоунаа алып келинген. Бул ушул жылдын мурдагы айларына салыштырмалуу бир топко аз. Буга чейин январда эле 13,7 миң көлүк ташылган. Авто импортунун кескин төмөндүгүнө карабай, бул өткөн жылдын январь жана апрель айларына салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көп. Анда 29.815 эле автоунаа ташылып келинген. Президент Садыр Жапаров Орусия президенти Владимир Путинге Дагестандагы терактыга байланыштуу көңүл айтты. Ал Кыргызстан терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы турарын жана Орус өкмөтүнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдой тургандыгын белгиледи. Дагестанда болуп өткөн терактыга байланыштуу көңүл айтуумду кабыл алыңыз. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына сабыр тилеп, бул трагедиядан жабыркагандар тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм. Кыргызстан терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы жана Орусия өкмөтүнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдойт деп айтылат мамлекет башчынын көңүл айтуу телеграммасында. Ысык көлдө гидроциклдерди колдонууга тыюу салынды. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутат Элдар Сулайманов темилгеледи. Акыркы убакта жайкы туристтик сезондо ысык көлдүн аймагында гидроциклдер катышкан кырсыктар көп катталып, анын кесепетинен адамдардын өмүрү кыйылууда. Гидроциклдер көлдүн экологиясына дагы терс таасирин тийгизип жатат. Андыктан көлдүн аймагында эс салуу же спорттук багытта пайдаланса айып салуу сунушталууда деп жазылат маалыматта. Мыйзам долбооруна ылайык гидроциклдерди колдонуу үчүн жеке жактарга 5 миң сом, юридикалык жактарга 10 миң сом айып салынат. Бул аракет кайталанса жеке жактарды 15 миң сом, юридикалык жактарды 20 миң сом айыпка жыгуу сунушталууда. Шепкин атындагы жогорку театрдык окуу жайынын студенттери Кыргызстанда практикадан өтүп жатышат. Жалпы 22 студент Оштогу Бабыр атындагы музыкалык драма театрына бөлүнүшкөн. Алар эми 25-26 июнда театр күйөрмандарына өзгөчө чоң программадагы концерт жана спектакльдерди тартуулашат. Студенттер кыргызстандыктар алар Шепкин атындагы жогорку театрдык окуу жайында билим алып келишет. 3 жылдык өзүбүздүн эмени көрсөтөлү деп келдик. 3 жылда эмнени үйрөндүк, ошону элдерге жайылталы деп. 1 жылдан кийин буюрса биз өзүбүз бүтүп келебиз. Анан ошого чейин биз өзүбүздү көрсөтөлү, башка жерлерге, элдерге таанылалы деп ошо концерт менен келгенбиз. Бул концерт жөн эле концерт эмес, мындай көрүп жүргөнгөндөйчү. Биздин 3 жылда эмнени окудук. Мисалы анын ичинде толтура элге тажрыйбасы чоң көп нерселер бар да. Күнү 25-26 июнь күндөрү алар өздөрүнүн спектаклин жана чоң концерттик программасын тартуулайт. Булар билебиз, биздин келечегибиз Шепкин окуу жайы менен Кыргызстандын тыгыз
байланыштары бар. Алар бизге биздин өзүбүздүн балдарыбызды ошо театр искусствосу боюнча окутуп беришет. Биз кубанычтамыз аябай, себеби биздин тарыхый театрыбызда биздин Кыргызстаныбыздын искусствосунун, театрынын келечектери өзүнүн практикаларын өтүшөт.